Имам Азам Абу Ханифанын атасы Сабит жаш кезинде шар аккан суунун жээгинде даарат алып жатып, суу менен кошо агып келген кооз кызыл алманы көрүп калат. Дароо сууга колун сунуп, алманы кармап алаары менен алманы жей баштайт. Алманын даамын сезгенден кийин гана мага таандык болбогон бир нерсени ээсинин уруксатысыз кантип жемек элем деген ой кылт эте түштү да дең дароо болуп туруп калды. Ошентип бул алманын ээсин таап, анын алдынан өтүп, акысынан кечүүсүн сурануу үчүн сууну бойлой жогору тарапка карай жөнөдү. Көп узабай эле чоң бакка туш келет. Чындап эле ошол бактын четиндеги бир чоң түп алманын арбайган бутактары суунун дал үстүнө чейин жеткенин жана анын бутактарындагы алмалардын бая эле өзү жеген алмага окшоштугун көрүп, болду болбоду, мен жеген алма ушул бактан экен деген ишенимге келет да, ал бактын ээсин издей баштайт. Арыраакта бир багбан иштеп жаткандыгын көрүп, анын жанына барып: «Ассалому алейкум багбан эке. Мен бир аз мурда мына бул алманы агып бараткан жерден алып, эч ойлонбой туруп тиштеп алыпмын. Анан агын сууну жээктеп издеп келип, бул алма сиздин бактагы дарактардан экендигине көзүм жетти. Эми бул алманы ээсинен уруксатсыз тиштеп алгандыгым үчүн канча десеңиз да акысын төлөшүм керек. Же болбосо сиз менин мындай чекилигимди кечирип, акыңызды кечип коюшуңузду сураар элем» деп өтүндү. Бул багбандын аты Салих болчу. Ал жанындагы жаш жигиттин ыймандуулугу менен такыбалыгына таң бергени менен сыр алдырбай: «Акымды кече албайм. Мындай кылган болбойт. Неге мага таандык болгон нерсеге кул узаттың?» дейт. Сабит болсо: «Акыңызды кечишиңиз үчүн эмне кылышым керек?» деп жалооруйт. Салих: «Мына ушул бакчада мени менен 3 жыл иштегениңден кийин гана акымды кечем» деген сөз чыгып кетет. Анын мындай шартына Сабит ныпым да ойлонбой туруп: «Макул, иштейин» деп макулдук берет. Ошентип Сабит ал бакчада иштеп жүрө берет. Так 3 жыл толгондон кийин Сабит: «Багбан аке, эми акыңызды кечтиңизби? Эгер акыңызды кечсеңиз, анда мен үйүмө жолго чыгууга камдана берейин» дейт. Бактын ээси Салих багбан ага мындай дейт: «Ооба, 3 жыл иштедиң. Бирок мен акымды кечтим деп айтканым жок да. Сен качан гана менин дагы бир өтүнүчүмдү аткарсаң, ошондо акымды толук кечем. Ал мындай: менин бир кызым бар. Ысымы Абитатул Асхар. Анын көздөрү көрбөйт, кулактары укпайт, колу кармабайт жана буттары да баспайт. Эгер сен менин ошол кызымды өз никеңе алсаң, анда баягы алма да, ушул алмазар бак да сеники болот. Мен сендей ыймандуу, абийирдүү жана такыба күйөө баланы таба албай жүргөм. Анын үстүнө мен улгайып да калдым. Көзүм өтүп кетсе, кызымды ким карайт? Аны сендей адал тамак менен чоңойгон адамга гана аманат кылып таштап кете аламын. Буга сен кандай дейсиң? Макул десең эле мен акымды кече саламын». «Макул, ал кызыңызга үйлөнгөнгө да даярмын» дейт Сабит. Дароо үлпөт тоюн баштап ийишет. Нике кыйылгандан кийин Сабит көшөгөнүн артына өтөөрү менен суйкайган сулуу, саламаттыгы жайында эч кандай майыптыгы байкалбаган дени соо бир чүрөктүн олтурганын көрөт. Ары бери жагын караганы менен ал чүрөктөн башка эч кимди көзүнө чалдыктыра албады. Чүрөктө Сабитти күтүп тургандай. Сабит дароо сыртка чуркап чыгып, кайнатасына: «Бул нике дурус болдубу? Сиз мага кызым көрбөйт деген элеңиз. Ичкери кирсем көздөрү бакырайып жайнап турган чүрөк олтурат. Мунжу деген элеңиз, анын эч кандай майыптыгы байкалбайт го» дейт. Салих багбан ага жөн гана жылмайып: «Мен сага кыйыр мааниде айткан болчумун. Көздөрү көрбөйт дегеним, ал ушул убакка чейин эч бир арам нерсени көргөн жок. Дүлөй дегеним, ал эч бир күнөө жана жаман сөздөрдү уккан жок. Колдору кармабайт дегеним, ал бир да арам нерсени кармаган эмес. Буттары баспайт дегеним, ал Алла Таала ыраазы болбой турган эч бир жерге барган эмес. Ал сенин ак никеңдеги жубайың, сага ылайыктуу ала турган түгөйүң» дейт. Имам Азам Абу Ханифа мына ушундай такыба ата эненин жарык дүйнөгө келген экен.